Кечээ 20 январда саат 22:00 чамасында Бишкектеги онкологиялык илдетке чалдыккан балдардын хосписинде баласы менен жаткан келинди күйөөсү сабап кеткен. Бул тууралуу аталган хоспистин негиздөөчүсү Динара Алаева билдирди. Анын айтымында коомдук тартипти бузуп аялын сабаган жаранды милиция кызматкерлери саат 24:00 кармап кетишкен. Бирок аялы сабалган боюнча билдирүү келип түшсө дагы укук коргоо органдары өздөрүнүн тилинде семейка деп коюп 1 сааттан кийин кое беришкен. Аталган жаран баласы менен жаткан келинди ооруканага келип күндө сабап кетет. Ал кечээ милиция кызматкерлери кое бергенден кийин кайра клиникага келип тосмосун талкалап, терезелерди такылдатып тынчтык берген жок. Ушундай жарандын айынан хоспис суткасына 17 000 сом берип күзөтчү жалдоого аргасыз болгон дейт Динара Алаева. Булак Назар Ньюс, Чекит КЖ.